Doğurça külükmesi yok. Oşunu tozu elin alaresi yok. Саякбай Каралаев тууралуу сөз баштоодо атабыздын ушул Манашчынын алпы, Манашчынын чалкары, ошол улуу касиеттин залкары десек болот да. Саякбай Каралаев бул ошол өзүнүн муунундагы өзүнүн замандаштарынан бир өзгөчөлөнгөн өзүнүн бир айтуу ыкмасы менен аткаруу чеберчилиги менен ошол убакта жараткан эгемен берилген касиеттүү Манас күчүнөн берилген өзгөчө бир шыбагалуу касиети менен өзүнүн bir ordu менен айырмалап десек болот да. Бул кишинин аткаруу чеберчилиги да бир жогорку деңгээлде, ошо үнүнүн кооздугу, мукамдуулугу бул дүйнө элдерин таң калтырбай койбойт чындыгында уккан жан тамшанып, ушул өзүнүн жүрөктүн түпкүрүнө жеткире айткан, өзүнүн бир маңыздуу жүрөккө жеткен өзгөчө балбан сөздөрү ошол убакта обондору, жандар болот десек болот. Мен Манасты кой кайтарып жүрүп, ушундай бир чоң бир ташты көрүп, ал таштар бир маалда боз үйгө айланып кетти. Бака шака элдин баары чурчу дейт. Ошол таштар дейт, боз үй болуп, боз үйден ушундай оймоктуудан уз, ушундай бир көркү күндү талдырган өзгөчө бир чырайлуу аяз аты чыгып дейт эле жигитин. Сени көптөн бери күтүп жүрөбүз. Кел ой. Үйгө кир. Лежектен ушул мен каны кейинен болом Манастын жубайы кел кир деп боз үйгө киргизип бакай атабыз менен тааныштырып, анан ошол жерден ошол дасторкондогу бүт бейиштин тамактары, бүткүл болгон азыкты жайылып турган экен дейт. Анан акырын кымыз сунуп берип ичип, даамдан ош дейт, тартынба. Бул ар бир азыктын баардыгы сен айтып турган улуу Манас саптар, улуу Манас баяны баардыгын ооступ чык дейт да. Ушунча эле жегинде айтыла турган сөздүн четин эле оюп калбадыңбы? Ал эми Саякбай ата четин жегени, четин оюп айтканы жанагынча 500.553 сап болсо, анда сөз башка. Дагы да болсо ааламдан да кенен чексиз түбүтүнөн улуу Манас баяны калган болот да. Бирок убагында Советтер Союзуна кеч түш көрдүм деп гана айтып кеткен да. Бирок ошо өзүнүн аталаш туугандарына, инилерине аманат кылып табыштаган экен. Мен Манасты өңүмдө көрдүм. Саякбай атабыздын эң жетишкендиги же болбосо кишинин бир өзгөчөлүгү ошол бүгүн буга чейин ондогон жүздөгөн алып Манаштар өткөн Саякбайдан да күчтүүчү. Бирок ошол бүгүнкү наристе баладан баштап чоң кишиге чейин түшүңө ким кирди десе, мага түшүмө Саякбай ата кирип батасын берди. Ошондон баштап Манас айтып калдым деп, бул манасчылыктын эталону, Манасчынын пири болуп, өлбөс, өчпөс болуп муундан муунга бүгүн сакталып калды. Атабыздын атынан бир топ иштер жүрүп атат. Кудайдын кулагы сүйүнчүн ошол атабыздын жолун жолдогондагы жаш Манаштар кор эмес бүгүн.